Arıba Kırgız Kutman el. Arıba Kırgız Kutman el. Ağlamdı gözдөй uçkan el. Қараңгүн түссө башына кайгысын ичке жутқан ел. Акыйкаттын ачкычын кастарлап бийик туткан ел. Ар кандай заман болсо да аркасын салбай досуна, бооруна бекем кыскан ел. Урматтуу жаштар, биз ушул элдин урпактарыбыз. Амансыздарбы деп мен сиздер менен учурашайын. Бүгүн эненин курсагындагы бала 6 айга жеткенде кыргыз айымдары жер таянып туруп калат. Мурдагыдай ордунан туруп кете албай калат экен. Жүктүү айымдын боюндагы бала 6 айга жетип, кулагы ачылып, дабышты угуп, эненин мээримин үйдөгү күлгөн сөздүн баарын угат экен. Мына биздин наркыбызда ошол аксакал эч кандай бүгүнкү күндөн билими жок. Айтып атат, сөзүңөрдү оңдогула, курсактагы баланын кулагы ачылыптыр. Жакшы сөз көткүлө деп. Келин кайра кымызды толтуруп алып үйгө киргенде, үйдүн ичинде жакшынакай гүл, тоо, жайлоо, жакшы мамилелер менен иш уланган экен, сөз уланган экен. Азыр коомдо, интернет айдыңында, башка өлкөлөрдө баланы курсактан баштап тарбиялашат экен деген сөздү мен эмес, баарыңар эле окуп жүрөсүңөр. Аны болсо кыргыз калкында, кыргыз журтунда 1000 жылдан мурда эле курсактагы мамилеге дагы, курсактагы балага дагы мамилени баштаган экен. Биз кече күнү укпаптырбыз, муна ата-энелерибиз нарк кылып, булам жылдан жылга, укумдан тукумга айтып келишкен. Агасы менен иниси келатат дейт. Иниси кичинекей тестиер бала экен. Күн ысып кетти дейт. Bir ысык тиет, bir мустак тиет дейт. Кийимдери жабышып, тердеп калганда иниси суунун жанына, булактын жанына келгенде аттан ыргып түшүп, чуркап барып, мөлтүрөп турган булакка барып, жуунуп, чайынып, сергип, анан котуштап ичейин дегенде агасы токтот дейт экен. Бир аз кое тур дейт экен. Бир аздан кийин баягы булак тунат экен, мелтиреп. Кичинекей иниси булакты караса кооз таштар. Агы, көгү, кызылы, жашыл, өзүнүн кебетеси баарын көрөт экен. Көргөндөн кийин баягы бала акырын ууртап ичет экен. Ошондо агасы айтып атат дейт. Наркыбызда, салтыбызда баарын тундуруш керек. Силер билим алып атасыңар. Силер окуп атасыңар. 40-50 жашка барып, ушу билимдин баарын жыйнап анан тунасыңар. Мөлтүрөйсүңөр, мелт калп болуп. Ой дагы тунуш керек экен. Суу дагы тунуш керек экен. Пикир дагы тунуш керек экен. Ыр бардык нерсе тунуп, сакталып, эң сонун жери мөлтүрөп чыкканда гана аны пайдаланыш керек экен. Бул азыркы мектептерде, философиялык ой жортумдарда ар кандай түрдө айтылат. Бирок биздин ата-бабаларыбыз, наркыбыз муну ошондо эле кичинекей баланын чуркаганынан, сууга барып мамиле кылгандан айтып атат. Тайенеси менен кызы кечке ийик ийирип, шырдак шырып чарчаган байбиче ар бери ойноп жүргөн кызын кечке көрөт да, кечинде чайын берип, өкө төшөк салып жатмакчы болот. Кызы чуркап келди эле тайенесинин койнуна кирип кетет. Кызым, колуңду жуудуңбу? Жуудум апа, жуудум. Жакшы болгон турбайбы? Ар кандай кирип бардың кетирипсиң. Көзүңдү жуудуңбу? Кулагыңды жуудуңбу? Денеңди жуудуңбу дейт экен. Апа, көздү кантип жууйм, кулакты кантип жууйм, бетти жууганда эле баары таза болбодубу дейт экен. Жок дейт экен тайенеси. Көзүң менен керели кечке көп нерсени көрдүң.
чымчыктардын кумурсканы өлтүрүп жеп атканын көрдүң. Экинчи кумурска чыга албай атса, үчүнчү кумурска жардам берип атканын көрдүң. Бир эле учурда жакшылыкты дагы жамандыкты да көрдүң. Көстү жуганда керели кечке жакшы көзүгө калган нерсенин барын сактап калып, жаман көрүнгөн нерсенин барын тазалап салыш керек. Оюң менен жууп сал дейт экен. Кечке чуркап жүрөсүң, эшиктин ачылган жабылганын уктуң, иттин үргөнүн уктуң, балдардын күлгөнүн уктуң. Ошондо дагы жакшы уккандын барын сактап, жаман сөздөрдүн барын жууп тазалап салышың керек дейт экен. Деп эркелетип, чекесинен өп, уктатып коет экен. Мындай укканда, мындай сүйлөгөндө жөнөкөй эле сөз. А бирок бу жердеги ой жортумга көңүл бургулачы. Жатаарда дагы, сөздү дагы, көздү дагы, өзүңдү дагы, денеңди дагы арулап, тазалап, жакшы ниет менен укташ керек экен. Бир хан өзү 60-тан 70-ке жакындап калган экен, энеси тирүү экен. Ичери суу түгөнүп, көрөр күн азайып калганда энеси катуу оордуга чалыгат. Хан караса жан чыккан, кармаса кан чыккан, аябай каардуу адам экен. Тауптардын барын чакырат экен да, менин энемди айыктыргыла дейт экен. Ыкчам айыктыргыла дейт экен. Кимде менин энемди бутуна тургуза албаса, баштарын алам дейт экен. Көп ошол хандыктагы тауптар аябай коркуп, калтырап калганда, хандын тегерегинен бир тауып чыгат экен дагы, энеңизди мен айыктырам, башка тауптардын убалына калбаңыз дейт экен. Бирок менин бир эле шартым бар. Ошону аткарсаңыз, мен энеңизди айыктырам. Болбосо Кудайдын жазыпчыда тагдырга баш ийиш керек деп айтат экен. Хан сурайт экен, сенин эмне сунушуң бар? Эмне өтүнүшүң бар? Мен аткарайын. Эптеп эле энемдин ден соолугун сактап кал дейт экен. Ошондо баягы табып айтып атат дейт ханга. Ханым, жаш болуп шарактап, санын чаап, жаштар менен отура албай калган. Же наркайтып, салтайтып, карыларга кошула албай калган. 60-тан өтүп пайгамбар жашына жетип калган. 70-ке жакындаган. Боору бүтүн аксакалдардын, адамдардын ичинен ата энеси тирүү 3 мага жардамчы керек дейт экен. 3 жардамчы керек дейт экен. Хан жигиттерин чаптырат экен. Таап келгиле. Кимде ким 60 менен 70 жаштын ортосунда атасы дагы энеси да тирүү болгон 3 жардамчыны таап келе дейт экен. Жигиттери түрө кыдырып эчтеке таппай келет экен, себеби 60-70 жашта энелери же энеси же атасы кайтыш болот экен. Хандын вазирлери таппай келип, ханга келгенде баягы табып айтат экен. Ханым, тагдыр ушу. Мына өмүр бою ата-энесин сактап калган сиздин курактагы, менин курактагы 60-тан өткөн 70-ке жетип калган адамдардын же ата энеси жок, же энеси жок, же атасы жок. Тагдырга баш ий, ханым. Жөн эле зордуктай бересиңби? Көрөр күн ичери күнүн аягына чыкты, эненин батанын алып, акыретке узатууга туура келет дегенде, таап айтылган сөзгө башы жерге кирип уялып, тагдырга хан дагы моюн сунган экен. Бул жерде мунун мен айткан сиздерге жомоктой туюлат. Мунун бизге кереги бар эмне дегендей туюлат. Кел жыйынтык чыгаралык. Эч кандай философия, тарых, диамат, исбатты окубаган биздин аталарыбыз кандай ой жортумдар менен жүрөккө жеткире айтып атышат. Bir хан түш көрөт экен. Түшүндө оозунда жаңгыз эле тиши калып калат экен. Бардык тиштерин бары жок дейт. Ойгонуп алып эле кеңешчисин чакырып туруп,
Menin tüşümdü joru. Tüşümde menin bir ele tişim kalıp kalgan tişlerim yok. Жақшы жорубасаң, жамандыққа жорубасаң, жақшылыққа жорубасаң дағы менин ойыма жаққандай қылып жорушың керек деп қорқытып, үркітсі арасынан қашқа тың шықма бір кеңесшісі айтады екен, ханым көреркін ішер суың түгенген екен. Сен дағы қалған 32 тіштей болып, о дүйіне кетет екенсің десе, шақ башын ырғытып кесіп салады екен. Екінші кеңесшісі ханның түшін жорып атады дейді. Ханым түшің аябай жақшы екен. 32 құрбың өліп, сен жаңғыз қалыпсың, сен деле жашай береді екенсің көпке дегенде, алдына мал айдатып, аябай қастарлап қонақтаған екен. Урматтаған екен. Мындан қандай жиынтық? Түш көреміз бе? Іш өткөреміз бе? Жұмыс жасаймыз бе? Аяғы белгілі бе, белгісіз бе? Дайыма жақшылыққа үндеп қойыш керек екен. Жақшылыққа жорып қойыш керек екен. Мына жақшылыққа жорып қойып, агишыдағы түрі қалған екен. Жөнөкөйле сөз, бірақ манисіне көңіл бұрсаңыздар, дене дүркірейді. Улам өйдөлеп баратабыз. Араңардан қырдашқан, белдашқан уылғыстар бар да. Турау. Ала белден ашқанда, қызарттың белінен ашқанда, арукенің белінен ашқанда, байқасаңар керек, кейбір жерлерде таштар мындай чоғылып тұрады. Misal üçün менің муынымдағы кішілер көріш керек, бұларды кім чоғылтқан, имнеге чоғылтқан, қырлардың үстінде айрым жерлерде таштар чоғылып тұрады. Таң қалышты, неге керек? Нарқыбызда төмендейді айтып отады. Ақсақал менен жігіттер бастырып келетіп, бір қырды ашып өтшеді. Қырдың үстіне келіп, ашып оғандан кейін ақсақал атынан түшеді, жігіттердің барын атынан түшеді. Дағы ұн шықпай тұрып, ақсақал қырдың үсті қайра таштарды үйіп кереді. Жанында жігіттер сұрайткен жарықтық, ешкімге керегі жоқ, ешкімге пайдасы жоқ, мұны емнеге чоғылтып атабыз десе, олым, біз белді ашып өттік, басып өттік. Ылдыйлатып қойдық, біздің бел дайыма бейік тұрыш керек деп 5-6 таш болса дағы чөмолап қойыш еткен. Бейіктетіп қойып еткен. Үрім. Беліміз дайыма мертінбесен қыр арқабыз жөн бойдан тұрса, қаншалық басып өтсеттік ал жойылбайды, ылдыйлабайды, түгенбейді деген сөз екен. Ошентіп біз қырларды белдерді ашқанда айрым жерлерде ата бабаларымыздан чоғылған кейбір таштарды көріп жүреміз. Мұның дағы манisi жаратылышқа астейден мамиле қылып, жаратылыш менен сіз деп сөйлескенге бізде бүгінгі күндің талабы үйретіп атады. Bir топ жігіттер жылан жылға деген жерден айлына жетіп келе албай қалышады екен. Түн ішінде қараңғы түн жылан қаптаған жылан жылға деген аты бар. Түнеп, аман есен айлына келгенде, тосып алған атасы, қандай келдіңер? Жақшы. Қайда түнедіңер? Жылан жылғада. Ой, қантып аман қалдыңар десе, қыларқанды тегерете таштап қойып, жатып анан аман есен үйге жеттік дейді екен. Сілерден сұрау болушы мүмкін. Қыларқан жыланды, құмырсқа, чаян бөйендерді қантып қорғайды. Süt emgen taydın kuyruğunan Kırgızlar Kılarkan eşet. Kılarkandı bayqabay birinci karmağanında kolu başındı saygılap denen dürt ete düşü. Kılarkandın üstünden cılan da soyla ötelbaydı, bakada ötelbaydı, mayda çүйde kumurska, kuruk kumuşta ötelbaydı. Orşön üçün Kırgızın arkında bozi tigilgendeyin içinen dağı bir seyre Kılarkan taştap koyuyor, sırtından da taştap koyuyor. Bu ilimi açılışkalı tete olgun joruk josun, göçmen madaniyatında, göçmen jurtunda. Buna nark. Bunu bile жүрүшүбүз керек, айта жүрүшүбүз керек, günü arkandı terektetip жатпасақ дағы, баспасақ дағы суроо болот. Буга чейин кантип сактан челек, боз үйлөргө эмне үчүн ар кандай сойлоочулар, жөргөлөөчүлөр кирчү деп нарыкты айтышыбыз керек. Биздин гимнде жазылып турат. Ата баркын салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели деп.
33-32 жыл болды, аны атқарып келетабыз. Мына ошол нарық, салт дайым мындан арыдағы уланыш керек. Bir үйге мейман келет экен. Үй жакшы, тирелген төшөк, жөлөнгөн жастык, мейман келип жайыт жарашып, конушу кооз болуп, ал үйдөн кеткиси келбей конуп калат экен. Адеп биринчи күнү келгенде эле 3 жаздыкты жастап, 3 кабат жер төшөк, жан төшөктү коюп, кыргыз наркында конокту кастарлап жаткырат экен. Оң жақ капталга оодарылсаң, оң жаздык, сол жақ капталга оодарылсаң, сол жаздык, түз жатам десең, ортодогу 3 жаздыкты коет экен. Ал күнү мейман болот экен. Эртеси күнү дагы айтпадымбы, жайыт жарашкандан кийин, конуш дал келгенден кийин кеткиси келбей калган, экинчи күнү жатканда мейманга кош эле жаздык жастап коет экен. Баягы эле төшөк. Кош жаздык. 3 жаздык эмес. Ал күнү дагы Астейдил жакшынакай конок болот экен. 3-чү күн дегенде, 3-чү күнү түдөгөндө бош жаздык. Өтө шыкалбаган, мындай бошураак жастык, бирок баягы төшөк, баягы кастарлоо болот экен. Эртең менен туруп баягы мейман түшүнгөн экен. Атын токуп жаңы эле минейин дегенде үйдүн ээси келип, азиз мейманым, шашып атасызбы? Конок болбойсузбу дегенде мейман айтат дейт, мен кара жерге кирейин. Биринчи эле күнү түнөп кетишим керек эле. Биринчи келген биринчи түн бул конок кут. Экинчи күнү түнөгөн конокко түт, чыда. 3 күн калган конок бул жут. Кыргыз бетке чаап бетин айтпаса дагы 3 жаздык менен туюндуруп койгон экен. Мына каймана сөздүн касиеттин күчүн карагыла. Бир кыргыздын журтунда сеңгет болду тазадык деп эч ким айтпайт. Мына үйдүн наркы, салты. Бизди да сыйла деген ыйык жана бийик сөз. Көчмөн журтубузда Каганат тоордо бир боз үйдү жыйнап киришет экен. Экинчи боз үйдүн балдары тегерек чапкыла ойноп жүрүп, бир кыз атасына чуркап келип, ата, бул боз үйдү жыйнап атышып, жигиттер ууктун барын жыйнады, түндүктүн барын жыйнады. Түндүккө ак жоолук байлап койду. Неге? деп сурайт экен. Кээде боз үйдү тойго тигет экенбиз, кээде боз үйдү зыйнатка тигет экенбиз. Сөөгү узатууга. Сөөгү узатууга тигилген боз үйдү кайра ээсине кайтарганда, жолуңар ак болсун, ак жалгасын. Апакай адамдар келсин, ак ниеттер болсун деп ырымдап, түндүктүн үстүндө жоолукту, апакай жоолукту байлап туруп, ээсине тапшырат экен. Бирөөнүн идишин бирөө алып келип пайдаланса, кайра идишин дагыратып, куру бербей, ичине нан же борсок салып узатат экен. Бирөөнүн бычагы менен эт кесип жесе, учуна эт сайрып, кайрып берет экен. Бул бир дагы кыргыздын же китептелерде каныбыз менен жазылган эмес. Каныбыз менен келген, ошону көргөндөр бар араңарда. Ошону сезгендер бар араңарда. Кимиңердин башыңарга апаңар түн үчүн ойгонгондо бычак жаздады эле, кол көтөргүлөчү. Жарымардын көбүңөргө апаңар бычак жаздаган экен. Кыргызда минтип айтат. Бул өжөр эл экен. Жут көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлүп, аркасынан келип бычак сайса алдынан кучак жайып, душманды меймандостук айбирлик менен тосуп алып, жада калса балдарынын бешигинин башына бычакты жөлөп, бычакты кошо бөлөп өскөн өжөр журт экен. Бетме бет келгенде найза ок кылыч менен бул кыргызды ала албайт экенбиз. Буларды ичинен эритип, бирине бири мактап, жактап, сөз менен түбүнө жетиш керек деп айтышат экен. Мына кандай элдин урпагыбыз, кандай элдин тукумубуз, балдар. Мына муну билишибиз керекпи?
Adamdın insan adep ahlaklık önügüsündögü anın negizdemelerinin birinde ulutluk, narktуулuktu, salttуулuktu ulam hukumdan tokunga жеткөрүү биздин түздөн түз милдетибиз деп айтышат экен. Мажурим талды көргөнүңөр барбы? Кол көтөрүп койгула. О барыңар көрүпсүңөр. Мажурим тал суунун боюна өсөт. Ал көкөлөп өспөйт, дайыма ыйлап, чачы да салаңдап турат, өзү да салаңдап турат. Ойлонгон ойлу кишиге ыйлап аткан көрүнүштү элестетет. Жоокердик заманда бүт кыргын кылып талкалаганда кыргыздын бир сулуу кызы качат экен. Айбирди сактайм, адебимди сактайм. Дилимди, тилимди душманга болсо да сатпайм. Деп ат минип качып жөнөп, гүркүрөп аккан дарыянын боюна келет экен. Боюнда келсе, bir баг өсүп турган болот экен. Душмандар улам жакындай баштайт экен. Улам жакындай баштайт экен. Ошондо кыз бутун суга алып, бакка кайрылып айтат экен. Жанымды сактап кал, мен ордуңа мен турайын, сен болсо менин жанымды сактап кал деп суга бутун салганда, баягы бак дур этип кулап түшүп сууга. Кыз анын үстүнө барып тал болуп, ыйлап туруп калат экен. Душмандар келип, бозала чаң болуп агып бараткан мурдагы бактын тагын көрүп, сууга чөгүп өлдү дейт экен. Мажурим тал болсо ошо жерде энесин жоктоп, элин жоктоп, эже сиңдисин жоктоп, мажурим тал башын жерге салып, чачтарын салаңдатып, кирпиктерин ылдый каратып, көзүнүн жашын тамчылатып, суунун жегинде өсүп калат экен. Мажурим талдай маанилүү өсүмдүк жок деп, мажурим талдай ийкем, ак сөөк, таза жан бололук деп, көпчүлүк өзгөчө, ош аймагында ушуга өзгөчө маани беришет. Ушундай жаратылыштагы эмне көрүнүш болсо дагы, ага дайыма биздин аркыбызда, салтыбызда кеңири айтып келишкен экен. Көкөмөрөн дукканыңар бар. Дарыя деп билесиңер. Ал Моңолдор урусунан чыккан эле көкө деген мерген болгон экен. Сонун аймакта жашачу экен. Элди, журтту бакчу экен. Bir ele mergen бүт журтту багып. Кайсы бир жылдары каатчылык болуп, мал азайганда мергенге чыгып, тегеректеги аркар кулжа маралдардын баарын атып, элин бага баштайт. Bir кезде ошол маралдын бирөөсү жарадар болуп качып жөнөйт экен. Бул акыркы жандык экен. Аркасынан мерген кууп жүрүп отуруп, bir үйгө келет экен, ал үйдөн bir сакалдуу киши чыга калат экен. Ушу жака мен жоктоп келдим. Жарадал аркарым кетти, дейт экен. Бул менин кайбереним, ээси мен. Сен жаңгыз кайберенди атып, жандыктын барын азайтып, тукумун курут кылдың. Аябай ачууланып туруп, ушу кайберен жеген чөп айланып калдагы жеми бол дейт экен. Баягы мерген чөп айланып калат экен да, андан оттогон кайберен эсен суу айгып кетет экен. Ошентип көкө мерен, көкө мергендин атынан айтылган дар чөпкө айланып калат экен. Көкө мерендин чөбүн кургатып чайга кошсо, тамакка кошсо, аябай даамдуу жана кубаттуулукту көтөргөн чөп экен. Бизде кайсы гана жер болбосун, кайсы гана эл болбосун, ар бир жаратылыштык кубулушка коос сөздөрү айтып, достчулукту, биримдикти, ынтымакты даңазалап келгенбиз. Карышкырдын бир топ үйүрү барыңарга белгилүү, карышкыл үйүрлөгөндө 5-6 күчүктөн тууп, чоң үй бүлө болуп жашашат. Карып ал жай кеткен карышкырлардын жетекчиси мыкты бир баласын тарбиялайт экен. Күчүгүн дөт кылып, кыйын кылып тарбиялап, эми биздин бүлөнү, биздин үйүрдү сен багасың дейт экен. Башта колотуп барына үйрөтөт экен. Баягы жаңы карышкыр, жаш карышкыр башкалардын барын ээрчитип алып токойго келсе, көптөгөн аңчылар, көптөгөн бугулардын, аркарлардын эттерин жүктөп алып, колго түшкөн айдап алып кетип бараткан экен.
Баяғы бөрі баштаған қашқылар барын талқалап, тигилердің олжаларының барын алып, қайра үйірге қайтады екен. Бұларды көрген үйірдің есі қуанып, жырғап, ой азамат, қандай oldu десе, көптеген аңшылар баратыптыр. Барын чачыраттық, талқаладық. Олжаларының барын тартып келдік, мардың барын айдап келдік дейді екен. Арадан уақыт өтеді. Алар дағы жөнеп қалышады екен. Дағы барып жөнеп, ертесі күні жаңғыз келетат дейді, баяғы бөріні жетекті. Ой, сағым не oldu десе, бүгін дағы бардық. Тоқой ішінен мал арасынан бүгін біз 3 еле мергеншіге қауылдық. Бүт үйірді барыбызды талқалады дейді екен. Анда сұрайды дейді. Geçiyor köp mergençinin barın talqalap gelsinler, köp olcap gelsinler, 3 ele mergençiden kantıp tayakçap geldiler, anın üstüne cangız ele gelipsin dese, bunlar dostlar eken deptir. Baykadılar mı? Uyumdaşkan, birigişken, uyguşkan işke girişü, narkımızda, saltımızda. Oşol karıştırdın obrazı menen, Karışkırdın tüspel sürettölüşü menen bizde dostluk kanday boşluk buna dostlar hiç kaçan hiç yerde hiç kimge aldırbaydı dep aytышат. Tuğandar jurtubuzda silerden kuraqtagı balдар bizdin ene tilimiz, bizdin dilimiz, jerimiz bizden başka hiç kimge keregi yok. Bizden başka hiç kimge keregi yok. Kızıkpayt, össün, önüksün degen dele oydan alar bölökçe boluşat. Tilde alıp жүрүүчү til biz üçün ele gerek. Bugünkü gündögü өлkөdögü til sayasatындагы tildi manastын 3 yıl degen bарын sактап калалы деп hareket kılabız. Dünya ellerinin dünyada köptögön çıkarmaları var. Oşonun içinden Manas emnesi menen ayırmalanat. Mına mындан köp yıl burada biz Manastın 1000 yıldığını ötkörgönbüz 95-жылы. Milyondan aşın savı var Manas. Mından 1000 yıl bolsa dağı bugünküge çeyin bir savı jogolup ketpey gelip jetti. Başka bir өлkөнü, başka bir uluttu milyondogon savı var çıkarmasın. Uluttuk oy jortumun jetkire algan bir ele өлkөнü atay alasыңар mı? Birinciden kitepke жазбай, kagazga düşürböy, o zeki jetkirgen. Kökötöydün aşı Taytorunu çağı tal çoku degen okuyalardan bari mında 1000 yılda aytkan bugün dağı oşol aytılıp kele jatat. Anı жазып je taşka çekip jetkirgen hiç kim yok. Arаңarda tarıkçılar bolsa aytasыңар. Gomer'din İlyada jana Odiseya degen bizdikindey olgan eposu var. Bирок ал жазылган, көчүрүлгөн, таркатылган, басылган, мамлекет тарабынан колдоо алган. A bizde Manas'ta Altay'da dağı başka yerde Kırgız kayda olsa o yerde Manas'ta ayta verir. Milyon saptı şu gün geçeyim. Birin koratpay. Köveytse köveytse hap geletken kasiyet. Bu bizdele. Silerden jana menin өлkömdele. Bir borlarım 39. yılı Manas opera Ayçörök librettosu da koydu, Ayçörök operası koyuldu. Kuvandık. El yüzün jurtubuz üçün dаңaza oldu. Manastı opera tili menen önüktürölü dedik. Andan keyin Manastın ulu semetey drama жазылды. Aдағы dünk etip жақсы jurtка barып oldu. Andan keyin Manastı estrada menen aytып atабыз. Manastı düynölük başka tillerge kotarып atабыз. Bunun bari en жақсы jana en sonun. Bирок Manas mындан özünün manastуулугун, narktуулугун özgörtkön жок, только önüptü. Aldıga жылды. Баягы бойдой сулуу тароттой сынын бузбай зыңкыйып, дагы эле болсо ушул күнгө чейин керекке жарап турат. Мына ушул улуттук наркыбыздын байыркы кыргыз элинин конституциясы деп түшүнсөк болот. Манаста баары бар. Мен көп жерде ушуну айтам. Манаста социалдык экономикалык өнүгүү, география, геологиялык саясат, экологиялык саясат, финансы, таможня, мамлекеттик түзүлүш, армия бүт баары тең Манаста жазылган. Жакында эле Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн сөздөрүнүн биринде төмөндөгүдөй бир кызыктуу терминди айтты. Мектеп салынбаган өлкөлөрдө түрмөлөр көбөйөт деп.
Эми биздин Манасыбызга дал келген жерин караңыз. Букардан Семетей таласка кайтып, Бакай бабабыз тосуп алып атат. Өкө келип айкалышып, төш кагыштырып учурашкандан кийин Камбакай айтып атат Манаста. Балам, бингендеги торуңду кайра бүгүн токугун. Манжу деген кыйын журт алымды таап окугун. Таалымы жок жоокерлер чабыштарда көбөлөт. Алымы бар жоокерлер чабыштарда көбөйөт. Элден ыркын кеткенде зындандарын көбөйөт дейт. Эки сөздүн дал келип калганын карагыла. Манаста алмасы түшүп көң болгон, жаңгагы түшүп дөң болгон, калың токой, чер токой, элибизге чеп болгон деп айтылат. Ошол эле учурда кандай керемет сүрөттөө. Ошон үчүн тилибизди, дилибизди, ким экенибизди унутпайлык. Дүйнөдөгү бардык кубулушка биздин ой жортум, түшүнүктөр бар экенин унутпайлык. Ата-бабаларыбыз мындан мурда эле ушу наркыбызга, салтыбызга, мурасыбызга айтып койгон экен. Мен ушундай жыйындарда көп эле жолугам, көп эле сүйлөйм. Барган сайын ар бир жыйындан сабак алып келе жатам. Ар бир жыйындан сөзсүз бир сабак алам. Адам баласы жаралганда бирөөсү ыйык жалды кармап ыргып минип, оң жагынан минет экен, бирөөсү сол жагынан минет экен. Бирөө сологой болот, бирөө оң колу менен болот, бирөө ар кандай тагдырдын жазмышта карата, ар кандай кырдаалда, ар кандай табитте төрөлөт экен. Арабызда дене түзүмүнө, кулк мүнөзүнө, адатына жараша мамиле кылбай, баарына бирдей мамиле кылыш керек экен. Аздектеш керек экен, асыл кеч мамиле кылып, мына ушул күнгө чейин. Себеп дегенде сүйлөгөн сөзүң баарына жагышы мүмкүн эмес. Бирөөсүнө башкача тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир көңүлдө адамдын көңүлүн тапканга аракет кылып, жылуу сөздөргө өтүшүбүз керек экен. Мына бул жагдайды да эсибизден чыгарбай, бириңе бириң аздектеген, асыл кеч жакшы мамиледе жүргөнүбүз абзел. Сөзüm ayağına çıkıp kaldı. Ayağında bay çeçeke degen güldü görgөндөр var mı? Katorak. Emni üçün antip atalgan tarixin bilgenler var mı? Bürö de jok mu? Bir bay jaşayt eken ayabay. 70'ke çıgat eken, 75'ke çıgat eken, 80'ke çıgat eken, kayran kişi balaga jetpey koyot. 80'den ötkönde bir tatnakay kızdığı olat eken. Kız bolsa da tukumum, kız bolsa da urpağım dep ayabay kuvanat eken. Allah'dan jaratkandan uşun ömürün soranat eken. Özü ayabay bay malı tetiri jayılgan mal eken. Tetiri jayılgan degendi түшүндүңөр bü? Koroda mal çıkkanda toğunu karaya kaptap keter. A kişinin malı uşunçalık köp eken, tuşlara kala jayılıp kalat eken. Orun jok. Uşunday baydı, malı tetiri jayılgan ayabay bay dep айтышат экен кыргыздар. Бул malı tetiri jayılgan bay деп. Ушунчалык аябай бай экен. Bir günü tili tatlı çıkıp, canın cırgatıp, kumarlantıp, 3-4'e çıkıp, güldü güy dep, apan apay dep, tatlı tilmenen el jiretip, baydın ömürü görküne çıka başlayt eken, jırgayt eken oyunap atkanın. Oyundagısının baarın eske alat eken. Bay özü narktуу akılman kişi bolgon eken. Avaylap, asteydil erkeletet eken. Sebebi bay narkыбызda айтылган атанын мейір өткен кызга Кудайдын каары өтөт деген түшүнүктү жакшы билген бай экен. Астейдил эркелетип алыстан кармап жыргайт экен. Bir günü баягы кызы ооруга чалдыгып калат. Байлыгынын баарын сатса дагы баягы кызды айыктыра албайт. Ошол учурда кайдан жайдын белгисиз бир ак кийинген аксакал пайда болот экен да, тоо ашып барсаңар, тоурчакты тыбыратып минген жигиттерди жөнөтүп, 3 күн 3 түн баскандан кийин bir sarı gül var.
Ошону алып келип, ошонун дарысынан, ошонун чөбүнөн дары жасап ичсеңер айыгат. Чечекейдей болгон жаңгыз кызыңды, кара чечекейиңден айырмалабаган арууңду ушуну менен сактап кал деп көстөн кайын болот экен. Бардык байлыгын чачып, жигиттерди аттап тондоп ошол сары чөптү издеткени жөнөтөт экен. 3 күн 3 түндөн кийин таап баягы гүлдү үзүп келишип, касиеттүү гүлдүн жыты менен, касиеттүү гүлдүн өңү менен баягы кызды дарыласа, тез эле айыгып кетет экен. Кыргыздын аркында атасы бай болсо, чечекей кызы болсо деп ошол сары гүл кийинчерээк наркыбызда, салтыбызда бай чечекей болуп кеткен экен. Биз атап өткөн указдарда жаратылышка дагы, тегерек четке дагы, мамилеге дагы, коомчулукка дагы астейдил жакшынакай ушундай уламыш сөздөр менен уул кызыбыздын кулагына киргизе алсак, биздин чоң жетишкендигибиз болот. Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун каармандары, сөзүмдүн аягына чыктым. Сурооңор болсо жазып жөнөткүлө. Сурооңор болбосо ушу сөздү уктук деп үйгө барганда бир киши 1000 кишиге жеткирсе, ушундай сөз болот экен, ушундай нарк болот экен. Мыйзамдарды, указдарды ушинтип жөнөкөй элдин тили менен жеткирсе болот экен деп жайып жиберелик, айтып жүрөлүк, даңазалап жүрөлүк. Мен сиздерге Оштогу, Таластагы, Нарындагы, Көлдөгү сөздөрдөн айткан жокмун. Мага 3-4 суроо келди. Мен үчөнө жооп берем, анан калганын силер ойлоңгула. Кайталап берүүнү суроо берди. Биринчиси, агай Абийир жөнүндө айттыңыз эле. Ошону бир кайталап коюңузчу деп кайрылган экен. Абийир жөнүндө. Бир биздин каган доорунда душмандарыбыз жеңе албай коет экен. Келсе эле кыргыздардан таяк жеп, жеңиле берет экен. Анан бир күн аябай колун курап, вазирин чакырып туруп, булардын сыры эмне да айланайын вазир, мен сага 6 ай мөөнөт берем, аралап мага булардын өксүк жерин, булардын талуу жерин, же булардын касиетин билип келчи. Бир уч элди эмнеге жеңе албай койдук дейт экен, баягы вазири атын минип алып кыргыз журтун аралап жөнөйт экен. Ар кандай кийимдерди кийип алып, баатырлардын баарын кубултуп, кийинтип алып кыргызды аралап жөнөшөт экен. 6 айдан кийин ханына келет экен. Ханым, мен араладым, көрдүм, билдим. Буларда касиет бар дейт экен. Не айтып бер дегенде, баягы вазир айтып атат дейт. Ханым, бу кыргызыңдын жүргөнү аска толуу муз экен, жеген ичкен тамагы асел менен туз экен. Каптап келген душманга кабактары суз экен. Ханым, жада калса кечөгү биз байлап келген 100 кызы бүтүн бойдон кыз экен дегенде, былт этип турган хан шепкейин чертип жиберип, этектерин шамалдан башка эч ким ачпаган, эрлерине ок жаңын саттаган, Абийирин ар намысын күйөөгө чейин сактаган, ууздары бар улуу журтту ушундай ургаачылардан төрөлгөн уулдары биз жеңе албайбыз, тарткылатка деген экен. Bizde тарбия тайлим же сүйлөшүп калганда Абийириңди бол, Абийириңди жап, Абийириңди сакта, Абийириңди ачпа, Абийириңди төкпө дейбиз. Абийирди бол деп айтып, этек жеңди кагып туруп кетсек болот. Бирок наркыбыздагы сөз менен айтсак, кандай таасирлүү. Ушуну унутпайлык, уланталык. Экинчи суроосу. Мен бул жерде журналисттер да катышып отурат, мунун баарын көрүшкөн. Экинчи суроо мындай деп келиптир. Ынтымак жөнүндө чечмелеп бердиңиз эле. Биздин жаштарга дагы айтыңызчы деп силерди окуткан агайлардан бирөө айткан экен. Дагы уксаңар аябай кызыктуу. Жоокерчилик заман дейт, элден ырк кетип, бирине бири кыргыйга убак болуп, чумурткадан кырыз деп тебетей силкип, жиндери келип турган убак дейт. Ыдырап кетип атканда бир аксакал Кудай сактай, эмне болуп атабыз деп атын минип, бир топ күн жүрүп, жүрөктө үйдөн жүрүндөй түтүн чыгарып, элиме ынтымакты издейм, тилейм деп, жаңгыз түтүн болот отуруп калат. Бир кезде топураган ат түнү кулат дагы үстүнөн жигиттер секирип түшөт.
Арбаңыз ата, менің атым Таалай дейді екен, біреу, екіншісі Бақыт дейді екен. Садаға болайындар, жүректі жылытқан аттарыңар бар екен, кел чай ішкіле. Жүректі сытқан ысымдарыңар бар екен, кел тамақ ішкіле деп қонақта ұзатады екен. Андан кейіндағы бір топ ақ боз атты мінген, ақ чапан, ақ қалпақ деген ақсақал келеді екен. Таңға мал болып қалады екен. Ақсақал келіп, арып айланайын қария. Менің атым Ынтымақ дейді екен. Ошонда төрде отырған қария, ырғып тұрып, ынтымақ болсаң қалып қал. Ынтымақ болсаң жатып қал деп, өрге көтертіп, мал байлап, келін жұмшап, ынтымақты жұртқа алып қалады екен. Алып қалғанда мындай қырашы ұзап кеткен Бақыттағы, Таалай, Рысқы Кешіктағы Ынтымақ қайда болса ошо жаққа қайрып келишет екен. Ошон үчүн қырғыз жұртында Ынтымақ бекем орнап, бактылуу, таалайлуу болуп ушу күнгө чейин келип жетип атабыз. Қырғыз наркында салтында эркек болуп, ургачы болуп ага, жолуң, багың башыңдан ашқан даңазолу уул кыз боло көр дейт экен. Елге бактыны тилесе, байлыгы да бийлиги да келет экен. А бакыт менен байлык, бийлик, ырыскы, ынтымагы бар элде келет экен. Ошентип ынтымакташкан элди эч ким жеңе албайт. Мына ушул ынтымакты ушинтип айтса болот. А силер күнүгө кечинде ороз убагында дайыма дубагыларда ынтымакта бололук, бактылуу, таалайлы бололук деп айтабыз, күнүгө 1000 жолу угабыз. Бирок анын маанисин биздин ата бабаларыбыз мындан көп эле жыл мурда жеткүрүнүн ыкмасы менен бул бир топ сабактарды бириктирип туруп бир сөз менен айткан көрүнүш окуя. Мына байкадыңыздарбы? Кандай ой тутумдардын ээси ата бабаларыбыз наркыбызда айтылган. Ошон үчүн биздин киминде айтып атат? Салтты мурасты сактап, урпактарга ыйык сактап, урпактарга берели деп. Мына силер урпаксыңар. Эгер ушу сөздөр силерден кийин укпай калса, силерге тил кереги жок болсо, силерге нарктуулук, салттуулуктун кереги жок болсо, силерге улуттук өзгөчөлүктүн кереги жок болсо, силерден кийинки мурга таптакыр кереги жок. Карабайт. Өлкөнүн дили, тили, маданияты жоголгондо гана эрийт. Чоң өлкөнү жок кылыш үчүн билим берүүнүн сапатын төмөндөтүп эле койсо дейт. Ал өлкө өзүнөн өзү жок болот дейт. Ким экенин билгизбей, жаңы башка салттарды таңуулаганда дейт, ал дагы ким экенин билбейт дейт. Ошол үчүн көпчүлүк дүйнөлүк өлкөлөрдө акыркы 10 жылдын ичинде өздөрүнүн тарыхы, маданиятын даңазалаган, иш-чараларды өткөрүп, согуш аракеттеринде кандай суммада акчаны бөлсө, нарктуулукка, салттуулукка ошончолук андан да көп акчаны бөлө баштады. Дүйнөдөгү мурду менен тынып, буту менен баска ар бир адамдын колунда сотка бар. Үйүндө машинеси бар, свет, жарыгы бар. Берин эч ким менен таң калтыра албайсың. Не менен таң калтырасың? Наркың, салтың. Бул ушундай эл. Булар ушундай жашашат. Булар териден эле 100ге жакын буюмду жасап коюшат. Булардын боз ийи 9 бал болгон шамалдарда тоголонуп кетпейт. Булар аттарды жайдак чаап жиберет деп, мына ушул каада салтыбыз менен биз таң калтырат экенбиз. Силерге чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Негизинен суроолор жанагы жазуу түрүндө келди. Мындай өзгөчө туруп калуу тилек, ыраазычылык айтып кое турган жаштардан, студенттерден болсо, же дагы бирөө жарымда суроо боло турган болсо, азыр берсеңиздер болот. Элибизде мындай сөз бар. 60 чөрлүү илим бил, алты атаңдын тилин бил. 70 чөрлүү илим бил, 7 атаңдын тилин бил. Эчен тилди билсең да, эне тилден кийин бил деген сөз бар. Азыркы бул сөздү эмне үчүн айттым? Азыркы заманыбызда жаштарыбыздын арасында көп тилдүүлүк бул модага айланып баратат. Кыргыз тилинин баркы даңкы менен көп тилдүүлүктүн азыркы орду кандай болуп атат? Ошол боюнча кеп кеңештериңизди айтсаңыз. Жана сөзүмдүн аягында биз сизди Ош шаарынан дагы көп күтөбүз. Жараткан ден соолугуңуз болсун. Жоң рахмат. Sözün başında ayttım эле, кээде кыргызча сүйлөп, аны кыргызчага котором деп. Кереак кеп жебеген адамдар чогулуп алып, жүйөлөшкөн ой тутумду билдиргенде, туш-туштан эле мени кашаалап келатасыңар, жамды кашайтпай элге түшүндүрөр адамдар барбы? Не деген сөз айттым?
Азыркы кыргыз тилге оторгондо мээси иштебегендер келип алып, ар кайсы ойдун баарын айтып атат, аны туштан баарын жаап коюшубуз керек, элге жеткирбеш керек деген эле сөз. Бул сөздү биз 60-70 жыл мурда эле сүйлөчүбүз. Ушинтип элечи туштан кашаалап келатасыңар, тосуп келатасыңар. Жүйөлү көп айтып, жүрөккө жеткире турган сөздү таркатчу, чыбык кыркар тез жетерлер барбы? Кошаттап чабарман чаптырып, журтка барын кылгыла дечкен. Азыркы тил менен айтканда соткага жазып алып, тезирээк жөнөтүп койгула бул жакшы сөздөрдү деген эле сөз. Эми бареке уулумдун суроосу өтө мыкты болду. Кээде суроолор бар, адамды баягы дудук ит талагандай болуп, эмне деп айтарыңды билбей каласың. 70 бөлөк тон кийген, 70 тилде сүйлөгөн Кайран Баатыр Ажыбай ишин кылды Ажыбай дейт. Биз качан күчтүү болобуз? Башка маданиятты билгенде. Биз качан күчтүү болобуз? Башка тилди өздөштүргөндө. Биз качан күчтүү болобуз? Башка элдин тилдин жүзүн аздектеп боюбузга сиңирип, бизге жакканын алып, жакпаганын түшүнүп, биз менен чогуу жашаган көп улуттуу элди мээримге батырып алганыбыз менен күчтүүбүз. Ошон үчүн көп тилдүү кыргыз, миң тилдүү кыргыз, миң түркүн адабиятты, маданиятты, адат салтты билген кыргыз, кошуналар менен мамиле түзө алган кыргыз жаштары өтө күчтүү болот жана күчтүү өлкөнү жаратышат. Кыргызда накыл кеп бар, кошунадан же өлүп кутуласың, же көчүп кутуласың деген. Ошол өлүп кутулбаш үчүн же көчүп кутулбаш үчүн кошунага, балаңа, инеңе бербеген үйүңдүн ачкычын кошунага берип кетесиң. Акем келсе, атам келсе, кийирип чай берип кой, көчөдө туруп калбасың деп. Балаңа, инеңе бербейсиң кээде. Мына кыргыз наркында салтында ушундай тереңдик менен иш кылышкан. Ошон үчүн өзүңдүн сурооңо өзүң мыкты жооп бердиң, менин оюмду дагы уктук. Көп тилдүү бололук. Bir sırlı, min kırlı olalım. Kılıçtın mizi menen tildi mizi var. Tildi mizi kılıçtıkından güçlü. Tildi mizi menen kara taşlı kayıştay tilip salsa olur. Oşan üçün köp tildi Kırgız, bul köp önörlülü Kırgız. Güçlü Kırgızlar. Men суроом төмөнкүчө ушул студенттерди жалпы эле патриоттук сезимге тарбиялоо максатында ушул мекенди сүйүүсү үчүн, мекен үчүн жанып күйүүсү үчүн кайсыл сабактарды улуттук деп таанып, аларды кесибинен мындайча айтканда айырмаламай туруп, өркүндөтүп окуш керек студенттер. Жана кайсы кесиптерге же болбосо кайсы ушул сабактарга басым жасап окушубуз керек болууда бүгүнкү күндө. Балам жарга эле такап койдум. Мурда бизге нарыкта адатты салтты агаларыбыз, эжелерибиз, ата-энелерибиз мен силерге 1 саат сүйлөп бергендей ушинтип айтчу эле. Бул бир. Экинчиден илгери адабияттан, тарыхтан, коом таануудан, географиядан берген агайларыбыз ушунун баарын барыма бай басылап белгилеп айтып келчү эле. Ай, бизде мындай салт бар, ата-энеңе айтам, башыңды кийимиңди чеч деп. Ошон үчүн негизи эле кеңири билим алган адам түшүнүгү кенен болот. Кеңири билим алган балам. Окууга умтулган адам, физика, география, адабият, башка өлкөлөрдүн адабиятын билген адамдын дүйнө таанымы, ченеми, билими терең адамдар, ал эч качан өзүнүн улуттук тилин дагы, дилин, абийин, уятын барын сактай алат деп айтат. Ошон үчүн эң эле билимдүү кыргыз жаштары ал кыргыздын келечеги. Ал эми атайлап ушу билимди окуп, анан кийин элиңдин келечегин түз деп айтуу мен үчүн жаңылыш. Мен айтайын дегеним балам, кадимкиде мамилеге эмнен иш кылса дагы аягына чыгар. Эмнеге умтулсаң да ошонун аягына жеткир. Физик болсоң, химик болсоң, шунун барын аягына жеткирсең, атың чыга турган болсо, темек, көрөнгөң дагы билимиң да терең. Терең билимдүү адамдар эч качан өлкөсүн калтырбайт, өнүгөт, алдыга сүйрөйт. Бүгүн кирип келатып, 18-19 жаштагы бала алманын агын көгүн бөлүп терген кичинекей роботту жасап коюптур. Бияка кирип келатсам. Мага көргөзүп атат, мындай бирөө айтып келсе ишенбейт элем. Эми алманын агын тандаган, алманын көгүн тандаган, кызылын тандаган, тоологун, жалпагын тандап бөлүштүргөн кичинекей аппаратты столдун үстүнө коюп алып, агай мен ушуну жасап койдум деп отурат, көзүн жылтыратып. Карачы, мына келечектеги балдар кандай? Каада салтты бир эле кнопкага киргизип коюп, дагы бир кыз отурат. Агай, бул кнопканы басканда ушунун баары чыгат деп. Мени жүрөгүмдү түшүргөн
Кичинекей балдарыбыздан таң калып атам да. Сенин суроң абдан терең болду. Мен жооп бергенге аракет кылдым. Мен де жеңилип калышым мүмкүн. Жеңип кетсең, утуп кетсең жыргайт элем аябай. Бирок терең адамдар дайыма терең адамдар, белен адамдар өлкөнү алдыга сүйрөйт. Чегаранын бектиги, бекемдиги ал цементтен курулганына 7-8 катар коргонуу зотторго же болбогон карабайт экен. Жоокерчилик заманда кыргыздарды чаап эле тепселеп айласын кетире берет экен. Канча дубал курса деле тебелеп тептеп жыгып айласын кетире берет экен. Ошондо да кыргыздар чогулуп турганда кайда жайдан белгисиз бир аксакал пайда болот экен да, эми дубалды соккондо арасына кошо мыкты жигиттерден 2-3 тирүүлөй кошуп туруп дубалды соккула, ошондо дубал кулабайт дейт экен. Айласы кеткен эл, айласы курулган журт дубалды куруп келатып элге кайрылат экен. Араңарда чеп болом деген, бек болом деген азаматтар барбы дегенде 7-8 кыргыздын жигиттери ыргып туруп дубалга барып кошулуп, бизди кошо согуп туштагыла. Ушу биздин өмүрүбүз менен элибиз бекем калса кайыбыз дейт экен. Байкуш энелери ыйлап, жаназага туруп, батасын берип, какшап атканда, тирүүлөй балдары көмүлүп атканда, моюндарында жетип калганда, баягы аксакал кайда болот экен дагы? Каглай туруп силер кызык экенсиңер. Тирүүлөй мени чеп кылган деген жигиттериңер турса, энелери келе барып, батасын берип, ыйлап атса, ушу силерди да жоо жеңеби? Чептен эрдин күчү бек деп айткан экен. Мына ушундай баатырларыңар турганда силерди эч ким жеңе албайт деген экен. Кайра дубалды согуп ташташкандагы кыргыз көчкүн уулдары, жигиттер эч кимге моюн бербей ушунга чейин жеткен экенбиз. Чегара наркыбыз ушундай кептер менен биз күчөтүп, патриот эл журтка берилген уулдарды тарбиялап келе жатабыз. Сиздин Ош шаарында биздин Ош мамлекеттик университетине келип лекция окуп атканыңыз өзгөчө, ошон үчүн мен университеттин белегин анан Сулайман Тооду сиз дайым эстеп жүрүң деп баарыбыздын атыбыздан